Прямой эфир дейді. Прямой эфирда қосылсын кісілер. Так, друзья, отметить қойыншы. Так. Так, bir kişi girdi o şu altına tamam. Так, урматтуу достор, дагы бөлүшүп койсоңуздар, 5 киши эфирде жаңылык бар. Абдан эми кандай правой коллапска келип калганыбыз ошол боюнча эфир болот. Алейкум ассалам, Марсуланов. Кудратилла, кандайсыңар? Жакшысызбы? Дубай кандай? Эквадор Дронов, кандайсың? Жакшыбы? Жеңиш Наятов. Жакшысыңарбы? Аман эсенсиңерби? Ассаламу алейкум. Бөлүшүп койсоңуздар. Бөлүшүп койсоңуздар. Рысбек Сарпашев. Рыся, кандайсың, брат? Ben Первомайскийден учурашаңызым карабайсыз го, Рысбек брат. Бөлүшүп койсоңуздар, лайктарды койсоңор болот, бөлүшүп койсоңуздар болот. 17 киши эфирде. Азыр деген тиги Исакова баянтан бери болуп аткан Исакова деген боюнда бар кош бойлуу кыз боюнча эме болот, азыр информация берилет. Ошол боюнча кичине эметип койсок жакшы болот эле. Бөлүшүп койсоңуздар. Мунарбек Карагулов, салам алейкум. Абдибек Саттымбаев, салам алейкум. Владик, салам, брат. Как ты, дорогой? Саламатсыздарбы? 18 киши на 20 киши болду. Дагы бир жолдан бөлүшүп койсоңуздар, анан кийин баштайлы эфирди. Рахмат. Дагы бөлүшүп койсоңуздар. Эми урматтуу достор, тада баштай берейин. Дүйшөн Ашырбеков, саламатсызбы? Тада баштай берейин. Бул азыркы прямой эфирде. Прямой эфир чоң эле эфир болбойт. Баянтан бери соц тармактарда мен Замир Жоошев анан 8 адвокат өзлөрү ыктыяры менен келип, ушу боюнда бар кызды эмнеге Адимов деген судья Свердлов район соту эмне себептен ошону камакка алынган боюнча биз мындай баянтан бери соц тармактарда чоң ызы чуу болуп атат. Ошол ызы чоонча Алмаз, салам алейкум, товарищ генерал. Айда кандайсыңар? Улук, салам алейкум. Ошол кыз бүгүн төрөдү. Мына азыр 1 саат мурун бул кыз төрөптүр. Айда Исакова төрөдү. Эми Айда Исакова эркек бала төрөдү. Преждевременный род болуптур, на нервной почве, баарын ошо психоздун кезинде. Алия, саламатсызбы? Ошону сизге да айтып койсомбу деп айткам. Ошол кош бойлуу кыз, ошол келин төрөдү. Бул деген преждевременный род болуп төрөдү. Азыр роддомдо под охраной, под конвоем жатат. Эми мындай суроо, эртең процесс болмок, эртең процесс болбойт эми. Бала төрөлдү. Баланы СИЗОго энесинен бөлө албайт. Анткени бала эненин сүтүн ичиш керек. Эненин сүтүн ичкен баланы эртең күнү тиги жакшы болуп калса, кайра СИЗОго алып кирет. Бала, ошол кичинекей ымыркай бала бүгүнкү күнү соттолгон. Ошол кичинекей бала соттолду. Жаңы төрөлгөн бала соттолду. Кичинекей бала соттолду. Жаңы төрөлгөн бала соттолду. Эми кандай? Биздин мамлекетибизде боюнда бар, же кичинекей балдарды карай турган, же мындай мыйзам, ошолорду коргой турган мыйзамдарыбыз турса, ушундай балеге келдик. Баянтан бери мына процесс болуп атыптыр, тиги потерпевшистанан камалсын дейт. Мен силерге жакшылык каалайм. Ошо потерпевшистанан мен силерге жакшылык каалайм. Ошол жакшылыкты силерге каалайм да.
ар бир адам Кудайдын астында жүрөбүз, Аллахтын астында жүрөбүз. Ар бир адам эртең күнү эмне болуп кетерин бир гана Кудайым билет. Кудайым билет эртең күнү силер потерпевший сторона ушундай болуп кетпесеңер. Ошон үчүн силерге жакшылык каалайм. Иш боюнча кармаганда 6 баласы бар, боюнда бар кызды. Мына бүгүнкү күнү камакта калтырттырдыңар, ызычу салып каматтыңар. Эми жаңы төрөлгөн бала, 1 саат болду төрөлгөн бала. Ошол бүгүн уже мындайча айтканда бул бала соттолгон бала. Бул баланы эми ШИЗОго киргизет. Бул кичинекей бала, ымыркай бала. Эшиктин демин албай, үйдүн демин албай, аял киши төрөгөндө, үйүнө алып келгенде чоң той берет. Ошол жерде башынан сууну кетирип, ошол жерде бала бактылуу болсун, жакшы бала болсун деп туруп каалоолорду айтат. Үйүнө киргизет. А бул баланы үйүнө киргизбейт. Үйүнө алып барбайт бул баланы. 1 саат болгон төрөлгөн баланы үйүнө алып барбайт. Бул баланы СИЗОго алып барат. Камерага киргизет. Ошол жерден бул бала жаңы төрөлгөн бала ушундай болот. Туурабы? Адамгерчилик касиет кана. Эмне акчанын аркасынан акча эмне силерди байыттыбы? Болуптур. Карыз экен. Каматпай туруп сот аркылуу жазса болот болчу да. Ошо боюнда бар баланын убалы кимде? Аллахым, ошо боюнда бар, ошо төрөлгөн баланын убалы силердеби же кимде? Урматтуу судья Димов. Кандай деп жооп бересиңер эми? Эмне кылып жооп бересиңер? Эртең күнү Бишкек шаардык соттун сот коллегиясы бир нерсени айтып бергилечи. Эртең жүрөңөр сыздайбы ошо сот процессине эмчектеги баласын ошол стеклянный камерага алып келгенде, темир торго алып келгенде жүрөңөр оруйбу же орубайбы? Кандай дейсиңер? Ошондо башкаруу чарасын карап туруп, бошотуп коюп туруп, бүгүнкү күнү төрөлсө үйүнө алып барып туруп, 2-3 күндө сотко келет элек да. Мына шалакылыктын бир кесепети. Эми ушул жаңы төрөлгөн бала эртең күнү темир тордун артында олтуруп алып сот процесс болуп атканда үнүн чыгарып ыйласа, жүрөңөр эмне болот? Айткылачы ушуну. Жүрөңөр. Ошону кантесиңер? Нурзат Алиева, силер деген жеткен акмаксыңар. Мен силер менен баянтан бери эметип келатам. Силердин камалган байкеңердин мен тиешем жок. Могу жерден кыйын боло бербегилечи. Могу жерде эмне жөндө болуп атса өзүңөр эле тыгылып каласыңар. Тыгылбай тет жерге жоголуп кеткилечи. Акмактар. Силерди блокко. Силер блоктосуңар эми. Ошондуктан мына урматтуу достор. Кичинекей ымыркай бала арыраак турат. Ымыркай бала эртең күнү темир торунда. Могу Нурзат Алиева деген нерсени блоктоп, тинтип-мынтип жазгылачы ошон комментарий. Өзүнүн немесин эметип атат. Биякта бала жөнүндө айтып атабыз. Мына ушундай бет бактар болот. Туура айтып атасыз Нурдин Бейшитаев. 40 күн чыгарып үйүнөн, андан кийин деле сотко чыгарса болмок деп. Ошону айтып аттык. Мына бүгүнкү күнү ушундай нерсе болду.
Эми урматтуу соттор, урматтуу достор, Facebook колдонуучулар, өзүңөр карагыла эми. Дальше. Өзүңөр. Сенин тиешиң жок болсо кимде бытие определяет сознание. Да вы тупые, я еще раз скажу. Умными фразами кидаетесь, а в реальности у вас мозгов нету. Нашли на кого? Я адвокат. Ищите, кто виноват. Вы сами в этом виноваты. Вот такие вот Алиевы. Это сестренка начальника Октябрьского РОВД, который считает меня виновным в том, что Алиева закрыли. Они решили на мне отыграться. Вот он ихний мозг. Ушунуменен урматтуу достор, урматтуу соттор, силердин эмне деп жооп берениңерди эми көрөлү. Баланы темир тордун артына алып киргенде, ошондо кандай жүрөгүңөр сыздабаганын ошондо көрөлү. Урматтуу Адимов, пробацияны колдонуп койсо болот беле? До совершеннолетия приговорду токтотуп койсо болот беле? Практикада бар да. Мына сен жүрөгүң азыр ооруп атабы же оорубай эле? Ошону өзүң мындай эметип койчу. Сен балалуу эмессиң, сен балдарың жокпу? Сен аялың төрөгөн эмеспи? Же төрөдү эле, ошону сурап көрчү өзүңөн. Ушундай. Ыйлай турган нерсе эле болуп атат, ыйлай турган. Өзүңөр элестетип көргүлө, ар бирөөңөрдүн балаңар бар. Ар бирөөңөрдүн балаңар бар. Ошол балаңарды эстеп көргүлөчү. Төрөлгөндө каяка алып барчу элеңер балаңарды? Үйгө алып барасыңар. Үйгө алып баргандын ордуна бул бала темир торго кетет. Ушуну менен жакшы алыңыздар, аман болуңуздар. Атеткине тупойлорго көңүл бурбайм. Алар тупойлор.